Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sizler menen Birik Kırgız kanalı hoş gelingizler. Urmattуу tuğanдар, bizdin Kırgız degen el mezgilinde baralına gelip turgan wagында azırkı dünyöge tap berip turgan Kıtay mamleketini bastırıp alıp Manas atabız Bejing'e han şaylangan. Бұл тарих бұлақтарында Манастың Бейжіңге хан шайланышы деген тема менен белгилүү. Андан берки доордо ошол бүткүл Азияны бастырып алып, дагы бир Азиянын арстандары деген чоң наамга, титулга ээ болгон. Мына ошол эл бүгүн алакандай жердин ээси болуп, шайлоо алдында турабыз. Ал шайлоо кандай шайлоо? Биздин өзүбүз тандап алган жолубуздун туура эместиги. Parlamentik başkarуу деп, мына бүгүн ошонун кесепетинен жакшынын шарапаты жамандын кесепети дейт. Ушун шайлоодун кесепетинен ата менен бала, эне менен кыз бир дасторкондо чай ичпей калды. Эртеңки келечегибизден үмүт кылган биздин жаштарыбыздын бир жакшылык, жаңылык тауып чыгат, Кыргызды алдыга жетелейт деген жаштарыбыздын Кыргызга белгилүү инсандардын Мадымаров, Жапыкеев, Текебаев, Ташиев сыяктуу инсандардын өткөн өмүрлөрүнүн видеолорун тауып, бүгүн түнү менен кыргып, маселен, элге жарыялап, монтаждап, тескери агитация кылып жүргөндүгү бул Кыргызга чыккынчылык кылган менен барабар. Мен бул сөздү ошол көпөс партиялардын арам акчаларына аскырылган жаштарга айтат элем. Силердин добушуңарды сатып, акча үчүн ушундай ишке барганыңар арам. Ал эми ошол партиялардын чогулуштарына келип, ак калпагын кийип, сакалын жайкалтып, эне деген кандай ыйык, ошол ыйыктык наамды көтөрүп алып, ак элешектерин кийип келген ата энелерге айтарым, сиздердин да бул тандап алган жолдоруңуздар такыр болбогон арам жолдор. Бул шайлоолор арам менен алалдын, ыймандуулар менен ыймансыздардын ортосундагы күрөш болмокчу. Ыймансыздар ыйманын жутуп, добушун сатып, акчасын алданып, жада калса биздин агартуу тармагындагылар, медицина тармагындагылар ыймансыздыктын белгисин билгизип, добуштарын сатып, эл аралап, паспортторду чогултуп жүрүшкөнүн көрүп атабыз. Мен ошолорго айтат элем, силердин ошол 1000 сом, 2000 сом алганыңар, сен ага бензин койдуңбу, машинаң оңдоттуңбу, бир туфли алып кийип алдыңбы, чөп сатып алдыңбы, ал акча сенин фондуңа кирди. Демек сенин бүгүн бешикте ак сүт эмип жаткан балаңа да арам сүт барды. Кокус бирдеме болуп башың шылк этип өтүп кете турган болсоң, кабырда жаткан 6 метр кепиниң да арам. Кыяматка чейин ошол арам кепинде жаткан болосуңар. Силерге мекен ушунчалык арзан болсо, кээ-бир Кыргыздын менмин деген мекен үчүн жанын кыйган ата-энелерибизге мекен үчүн жанын берип, туура түз жолдо бараткан жигит кыздарыбызга мекен кымбат. Алар өзүнүн ыйманынын бекемдүүлүгүнөн, акчасынын бардыгынан эмес, ыйманынын бекемдүүлүгүнөн өз добуштарын сатпастан элдик партияга чыныгы ак жолдо келаткан партияларга добуштарын беребиз деп турушат. Бул шайлоодогу көпчүлүк адамдардын ушундай акчага сатылгандыгы бизди өкүндүрөт. Бирок кантса да Азиянын арстандары аталган элдин калдыктары дагы да бар экендиги бизди сүйүндүрөт. Азыркы замандагы кээ-бир адамдардын Россиянын составына кошулабыз деген да бир өтө бир маңызсыз, жоосунсуз жоруктарына деле айтат элем. Силерге мекен керек эмес болсо, мекен бизге керек. Кыргыздын 1 метр жери биз үчүн аябай кымбат. Дүйнөдө эң кымбат адамдын өмүрү. Ошол адамдын өмүрүнөн да жер, мекен кымбат болот. Кыргыздын 1 метр жери кылымдар бою келе жаткан биздин аталарыбыздын канынан, жанынан куралган. Керек болсо 1 метр жери
Бүткүл Кыргызстанда жашап аткан 6 миллион элдин өмүрүнөн да 1 метр жерде кымбат. Биз мекенди сатпайбыз. Эмне үчүн сатпайбыз? Биз ыйманыбыздын бекемдүүлүгүнөн, ыйманы бекемдер, алал менен арамды ажырата билгендер гана өз добушун сатпайт. Биз добушун саткандарга мен айтат элем, силерге добушту сатканыңар, мекенди сатканыңар, силер топураңарды түйүп мекенден чыгып кетсеңер да эч ким силерден капа болбойт. Кыргыздын биз мекендеген уул кыздары, жигиттери биз ачка калсак да ошолордун акчасын албастан, ошолорго барып жагынбастан, жагалданбастан, колубуздан келишинче мекен үчүн биз туруп берүүгө даярбыз. Эли жерибизде тынччылык болсун. Мекенди сатпаңыздар, добушту сатпаңыздар. Мекенди сатканга барабар бул. Заманабыз тынч болсун. Бактылуу, бай, бакубат жашаганга Аллах Таалам бизди насип кылсын. Өнүгүп өскөн мамлекетте жашайлы, кирдиттерибизден кутулган, чегераларыбыз бекем, медицинабыз жакшы өнүккөн мамлекетте жашаганга Аллах Таалам насип кылсын. Ылайым элдик партия, эл тарабындагы партиялар жеңишке жетишсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатуху. Каналга катталыңыздар.